Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Мындан 15 күн алдын Еламан бир тууганыбызды, Бексултан агабызды кошуп, ушул жерде Wildberries'тен обучение баштады деп тарттык элек. Биздин бир туугандар ошол 15 адам келип ушул жерде окуп атыптыр. Жаңы курс баштайлык деп бизди чакырды. Келип ушул жерден окуп үйрөнсөңүздөр болот. Бул Кудай кааласа экинчи группасы экен. Биринчи группасы жумасына 50 миң деген, 60 миң деген акчаларды иштеп атыптыр. Булар эми бизге окшоп эле ноутбук кармашты билбей эле ушул Wildberries'тен үйрөнүп, өзүнүн басып өткөн жолдорун элге үйрөтүп, мына Кудай кааласа нөлдөн баштап ошол прибылга чейин карап турат экен да. Обучениянын баалары канча күн обучение болот, тренингдер болот экен, бекер тренингдер. Кененирээк маалымат алып берейин туугандар. Кегиле жигиттер, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сыңарбы? Иштер жакшыбы? Тынчсыздарбы? Отуруп алалы, кеңири сүйлөшөлүк. Мунусунда эми суроолордон көбөйүп кетти. Кечээ күnkү видеодо звук жакшы чыкпай калыптыр дейт. Ооба, Мунусунда катуу сүйлөп, кеңири тааныштырып, кандай болуп атат? Тренингдер качан болот? Кечээ күnkү видео чыгарганда бир эжебиздин бир окуялары болуп кетти биякта. Андай да болуп кетти. Кызыктуу окуя болуп кетти. Андай нерселер да бар. Ассаламу алейкум, Москвада иштеп жаткан урматтуу мекендештер, жаштар. Бардыңыздарды кайрадан эле бардыңар чалып сураганыңардан спрос көп болгон үчүн кайрадан курс ачалы деп чечтик. Анткени күнүгө жок дегенде 4-5 адам чалышып окуйбуз дегенден бул жактан атайын курсту ачып силер чакыралы деп отурабыз. Курс өзү кийинки жумаларда башталат. Анын башталышын биз өзүбүз айтабыз. Кайсы числоодо башталат, ага чейин тренингтерде сиздерди күтөбүз. Тренинг качан болот? Ассаламу алейкум мекендештер. Тренинг боюнча айтып кетсем, суббота и воскресенье болот. Бул келе жаткан суббота, воскресенье. Ошондо 7-8 октябрь и кийинки неделя вторник, среда. То есть 10-11 октябрда болот. Акысыз тренинг. Саат канчаларда болот? Ал сааттарны толук маалыматты жазып коебуз описанияга, анда видеонун астында толук маалыматты. И акысыз тренинг, ошол жакта полный, более подробно Wildberries боюнча эмне себептен иштеш керек, плюстарыны, минустарыны толук түшүндүрүп, жооп суроопторго айтып беребиз. Туугандар, тренингке келе тургандар, ушул окуйм дей тургандар, могу 2 номерди мен ылдыйга коюп койдум. Жазып, байланышып, убактысын тактап келиңиздерчи. Метро Кожуковскаяда, метродон бир 4-5 мүнөттүк бери жөө басканда, ушул жерде, ушул офисте бул жигиттер. Склаты дагы ушул жери мындай жөнөкөй эле да туугандар. Мындай жөнөкөй эле, Кудай кааласа, бул жигиттер дагы башында айтып өткөндөй эле ошол нөлдөн Wildberries'ке кызыгып, обученияларды окуп дегендей, анан кийин ушул эми көтөрүлүп аткан балдар, Кудай кааласа. Бул ишти баштагандарга канча жыл болду? Бул ишти баштаганыбызга уже 2,5 жылдан ашты. 2,5 жылдан ашты. Биз дагы башында ошондой болуп, нөлдөн баштаганбыз, эл катары эле. Биз дагы ноутбук колдонуп көргөн эмеспиз буга чейин. Мурдак видеодо айткандагыдай, бардыгын үйрөнүп, болбой турчу нерсе жок. Бардыгын үйрөнсө, соодага чыксаңыздар болот. Обучение канча ай болот? Времялары кандай болот анан? Ошолор боюнча эң башкы нерселерин айта кетсем, бул жактан обучение эң биринчи атайын окуучуларга деп бул жерди снимать эткенбиз. Окуучулардын рабочий зонасы болот, ушул жерге келип 1 ай обучение алышат. Бир жумада 3 жолдан 3 саат, 4 сааттан андан көбүрөөк деле калып калган убактар болот. Окуу акылары. Окуу акылары 1 айга 40 миң рубль курстун баасы. Андан тышкары эң башкысы бул жерде аналитический сервис программалар бар. Эгерде Wildberries'ке кызыгып жүргөндөр болсо, алар мындай түшүнүктөр барлар көп билет. Empastats деген программалар бар. Андан тышкары выбор товара, товар тандаш боюнча биз дагы товар тандашып, бул жерден сопровождение менен окутабыз эң башкысы. Көп жерлерге мен барып жүрөм, тренингтерге 30-40 адамдан алышып, бир эле адам бардыгына бир түшүндүрүп эле, сопровождение жок эле окутуп жиберишет да. Анын арасынан 30-40 адамдан 7-8 эле продажага чыгышып, көбү түшүнбөстүк болуп, түшүнбөй калып кете бергендер көп экен.
ошол үчүн бул жактан атайын 3 адам болуп окутабыз. Бексултан үч мен, адамбы? анан Ильяс болуп окутабыз дагы. Аха. Ар бир адамга бирден индивидуальный подход кылабыз. Аха. Түшүнбөй Түшүндүрүп айткандар, барбы? Ошо негизи бир айтканда түшүнгөн адамдар бар, 3 айтканда түшүнгөн адамдар дагы бар да. Ошол ар андайлар бирин көп болот. мындай эс тутума карап түшүндүргөн жакшы. Ал адамдын өзүнөн болот негизи. Ошолорго ар бирөөнү индивидуальный подход кылып түшүндүрүп, бул жака ноутбукту билген адамдар келбейт да. Бардыгы ноутбукту билбей, бир клавишасын басканын билбей келген адамдар көп болот. Ошолорго да ноутбукту үйрөтүп, кандай иштеш керек. Ноутбук деле телефон сыяктуу. Болгону клавишалар сыртта болбосо Болду ошондой. болду. Анан могу обученияга катышпай туруп ноутбук алып келиш керекпи же кандай болот? Анан силергедей бир 1-2 миң долларлык ноутбук алыш керекпи? Жок, Ошону айтып койсоң. бул нерсе мындай ноутбуктун кымбат арзанына каралбайт бул жерден. Арзан ноутбук менен эле келип обучение алып үйрөнүп чыгып кетсе болот да. Ал ошо 2 миң доллардын ноутбугун алганча ошол акчага товар алып, товар киргизген жакшыраак болот бул жерден. Анан канча тыйын менен ошол баштаса болот ошол силерди окуп нарака? Канча еще акчасы да- болуш керек дегендей Дагы да? айта кетчү нерсе, бул жака 100 миң деген, 200 миң деген акчалар менен келгендер болот. 50 миң, 60 миң менен келгендер болот. Биз ошолорго жараша жанагы айткандай эле индивидуальный подход кылабыз. Кимдин канчасы акчасы бар, Ошого карап багыт бересиңер. ошого карап багыт берип, кандай товар киргизиш керек ошо акчасына жараша. Базарга барып, 100 миңдиктен 200 миң акчасы менен келгендерге башка товарлар киргиздиребиз. Азыраак акча менен келгендерге башка товарлар Тезирээк кете турган. Тезирээк кете турган сезонный деген нерселер бар. Могу аркадагылар эмнелер? Футболкаларбы, эмнелер азмы? Булар азыр сезонный товарлар. Биздин азыркы учурда окуп жаткан окуучуларыбыздын товарлары. Ошолор алып келип уже сатайын деп калышты. Биринчи курста окугандар типа ошолордон үйрөнүп келип ушул жерде көрүп, аралашып үйрөнөбү же кандай? Биринчи курсуңар аддени, экинчи курсуңар аддени убактарда болобу? Могу жерде батпайт деген суроолордан болуп калат да азыр. Жок, биринчи курс менен экинчи курстагылар мындай бири-бири менен келишишпейт. Бул жерден тыгылып, бул жерден базар болбойт. Ар кайсы курста окуп жаткан группадагылардыкы ар башка күндөр болот. То есть бүгүн башка группа келсе, эртең башка группа болот. Ар бирөөнө конкретный подход кылабыз. Анан иштейм дегендер, окуйм дегендерге группа түзүлөт экен да туугандар. Ошол кимдин убактыларына карап анан кийин коюлат экен. Ошол кечинде болобу, ким ошол көбүрөөк адамдар кечинде бошойбуз, ошол кечинде обедте десе обедте, таң десе таң дегендей, туурабы? Мына ушундай могу жердеги байкалар көргөзүп коелукпу? QR код чыгара турган аппараттары бар бул жакта. Ошону түшүндүрүп койсоң, аламан. Бул жерде дагы дополнительный эгерде продажага чыгып заказдар түшө баштаганда, бул жерден атайын штрих-код, QR код чаптаган аппараттар, булар термопринтер көп эле билишет муну. Ушул жерден чыгарып, рабочий зонасы болот деп айткандай эле, муну профессиональный фотоаппарат, фотобудкалар бар, шапка же да башка шарф, сумка сыяктуу нерселер тартса болот. Манекендер бар. Бул жерден канча заказ чыкса, ошол заказдарын алып келип бул жерден чыгарып чаптап кете беришет. Көбүн эсе канча жаштагы адамдар окуп атат азыр? Эң жашы бизден 15 жаштагы бала окуп бүтүп кетти, биринчи группадагылар. Ал дагы азыр аябай жакшы продажада жүрөт. Ал бала программисттик окуган үчүн электроника сатып, наушник, петличка деген сыяктуу ушундай электроника сатып жүрөт. Эң улуусу болсо буга чейин 55 жаштагы эже болгон. Небересин бул жака жетелеп келип, небереси менен чогуу кичинекей небереси менен үйрөнүп, азыр ал Подмосквада жашаган үчүн үйүнөн эле отуруп алып иштеп атат. Принтер бар, фотобудка алган. Люблинодон товарын алып сатып жүрөт азыр. Ол жакты көргөзүп коелук элек мына. Кенеде бир товар алсаңыздар дагы ушул жерге коюп, сүрөткө тартып, жакшынакай кылып Wildberriesке киргизсеңиздер болот. Анан кийин Wildberriesке сүрөткө тартып киргизгенден кийин дагы ошол жазууларынан кечеги видеодо айттың да, мындай элге ыңгайлуу, эл издей турган жазуулар жазыш керек. Ошолордон үйрөтөбүз депчи, а? Алар боюнча мен азыр айта берсем, азыр сөз көбөйүп кетет да, видеоңор аябай узак болуп кетет. Бардыгыңарды тренингте күтөбүз бул жактан. Алар боюнча да тренингтен бардыгын көргөзөбүз. Кандай болот? Жана сиз сүрөт боюнча сурап калыңыз. Эң главный товарды сайтка чыгарганда клиенттер биринчи сүрөттү карайт.
ошону кандай кылып оңдоп, кандай кызыктуу кылып чыгарыш керек, ошол боюнча да окутабыз. Инфографика да окуат. Ал мындайча айтканда, кыргызча тил менен айтканда, фото монтаж кылып, сүрөттү жасап, сайтка киргизгенди үйрөтөбүз. Ал жактан да өзүбүздүн бул жакта программабыз бар, компьютерларга установка кылып, ал боюнча да өзүнчө уроктор болот. Бардыгын түшүндүрүп, окутуп чыгарабыз продажага. Тренингтерди да ошол элдерге ыңгайлуу кылып коесуңар убактылары же кандай болуп калат? Тренингте биз ошо жанагы айта кеткендей эле видеонун астына жазабыз. Өзүнчө группа түзүлөт. Эгерде чалып жазып аткандар болсо, группага жазабыз. Саат мынчада болот. Элдин көбү эле кечинде жумуштан саат 7ден кийин чыгышат. Ошон үчүн кечки 7ден кийин кылышыбыз мүмкүн. Тренинг боюнча, дальше обучение боюнча группа чогулгандан кийин анан убакыт сааты түзүлөт ошол жерден. Бул нерселерге ошол үйдө бала караган, ушундай эжекелер көбү кызыгат экен да, Эжекелер көп кызыгып, азыр өткөндө сиз тартып кеткен видео менен жалаң үйдө отурган дама хозяйкалар келип окуп атышат. Бардыгы бизнес вумен болобуз. Кандай жакшы эле түшүнүшүп атабы эжелер? Жакшы түшүнүп атышат. Наоборот, аракеттери мурдакы группаларга караганда бойле мындай жакшыраак аракет кылып атышат. Мындай подходдору жакшы болуп, мындай бат-баттан үйрөнүп башташты. Туугандар, бул заман өнүгүп, интернет алам болуп атат. Ошол айтып өттү го, 55 жаштагы эже ошол Подмосковьяда үйдө отуруп эле ушун менен ишти баштаптыр. Молодец, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым элди ушундай жакшылыкка чакырып, өзүңөргө каалаган нерсени башка бирөөгө дагы каалап, ушундай чакырдырып, тартыртасыздар. Ишиңизге ийгилик. Тынч болгула жигиттер. Номерлериңиздерди коюп койдук ушул жерге. Чала бересиздер, кайрыла бересиздер туугандар. Лайк басып, жакшы жаза кетиңиздер. Ушул жигиттердин колунан окуп кеткендер болгон болсо, окуп аткандар болгон болсо, кандай мамиле кылат, кандай бардыгы боюнча жазып коюңуздарчы. Эл билсин. Мен эми жакшы жагын айта бербейм, мына оюңуздарды калтырыңыздар туугандар. Бардыгыңыздарды комментарийден күтөбүз. Комментарийден күтөбүз да. Болуптур. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнүган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.